Унчукпайсың, таарынып калсаң керек. Азаптанып, аябымды тартам демек. Кыш сүйгөн жүрөгүм менен сүйүп, сени да кыш кылып алсам керек. Телеалпаруучу Канышай Рыспекова жолдошу менен ажырашкандыгын ачыктады. Бул тууралуу ал Instagram баракчасына жазган. Ушул посту жазбай эле койсом дегем, бирок азыркы кырдаал ушул абалга алып келди. Ачыгын айтайын, жашырганда эмне, мындай көрүнүш көп үйдө болуп жатат. Турмушума байланыштуу көп суроолор чарчатты. Сенин жолдошуңду тиги клубтан көрдүм. Бул жерден кыз менен көрдүм. Жана башка. Чынын айтсам, чарчадым ушул сөздөрдөн. Мен ал адам менен курсагымда 2 айлык балам бар кезде эле ажырашкам. Ажырашуу теманы жолдошум көтөрүп, балаңды төрөсөң төрө, төрөбөсөң кой деген тандоо койгон. Мен баламды сактап калууну тандадым. Жардам береби, баласын жакшы көрөбү дегендерге жооп. Анча-мынча акчалай жардам берет, кээде жок. Баласын 1-2 айда 5-10 мүнөт көргөнгө убакыт табат. Ага таарынычым жок, болгону бакытка алайм. Идеалдуу турмуш кура албайм. Сиздердин ишеничиңиздерди актабасам кечирим сурайм. Эми буйруса баламдын бактылуу келечеги үчүн баарын жасайм. Аллахымдын жардамы менен балам үчүн бүгүн баардык аракетимди салып иштеп жатам. Буйруса бизде баары жакшы болот. Мындан ары ал адам менин жашоомдо өткөн чакта болуп калат. Жана анын кыймыл-аракети мени кызыктырбайт. Ошол себептен ал тууралуу темалардын, суроолордун арты суюлат деп ишенем. Бактылуу болуңуздар деп жазган телеалпаруучу Канышай Рыспекова. Эске салсак, жаш алпаруучу журналист Канышай Рыспекова турмуш жолуна Нурлан аттуу жигитке баш кошкон. Жубайлар 2017 жылдын 30 ноябрында баш кошуп, 1 декабрь күнү мыйзамдуу түрдө никеге турушкан. Ал эми 12 декабрда Борбордогу тойканалардын биринде заманбап үйлөнүү тоюн өткөрүшкөн болчу. Тунжурайсың, санаага салсам керек. Аябымды азайып тартам демек. Күз сүйгөн жүрөгүм менен сүйүп, сени да күз кылып алсам керек. Карабайсың, кайгыга салсам керек. Жамгырлуу жаз сүйгөн жүрөгүм менен сүйүп, жүрөгүңдү сенин ыйлатып алсам керек.